1969 жылы 16 июлда Флориданын ыстык аптабына карабастан 100 миллиондогон адамдардын көңүлү ошол жакка бурулган 55 мамлекеттин ашыгыраак мамлекеттин өкүлдөрү келген Майкл Харт, НАСА агенттиги, Нил Армстронг коллективи менен кесиптештери менен айга учуу. Бул деген сөз жер бетинен өзүбүздүн эне бешигибиз болгон жер жүзүнөн айга конуу болчу. Нил Армстронг жана анын кесиптештери учурулду айга. Бул 100 миллиондогон адамдардын көңүлүнүн учунда турган бул сапар. Себеби биринчи жолу башка жерге адам баласы кадамын басмак. Булар келди, айга биринчи кадамын таштады. Нил Армстронг бир коңгондон кийин бир ырды укту. Бирок башкаларга угулган жок бул. НАСА агенттигине кайра байланышканда учурда бул ырды өчүрүңүздөр деп суранды. Бирок өчүргөн жок. НАСА агенттиги жада калса эмне деп атат бул билген деле жок. Нил кайрадан бул ырды эми кайра коюңуздар деди. Бирок бир гана Нилге угулуп жаткан булун башкаларга угулган жок эле. НАСА агенттиги эмне деп атат түшүнгөн деле жок. Ошентип айдан сапар бүттү, айдан кайра келишкенден кийин жерге Нил Армстронг көптөгөн мамлекеттерде сый конокто болду. Ошондуктан Мисирде дагы, Египет, азыркы Египетте конокко келди. Ал жерге келип бир чоң конференцияда олтуруп сөз сүйлөп жаткан учурда ал жердин жанында, ошол имараттын жанында бир мечиттен азан угулду. Азанды угуп таң калып, бул кайсы ыр деди? Кайсыл кафеден чыгып атат? Кайсы клубдан чыгып атат бул? Кайсыл ыр дейт? Конференциядагылар барды каткырып күлөт. Каякта ырды айтып жатасыз? Бул мусулмандардын мечитке чакырган, Аллахты үйүнө байтына чакырган эң улук азан бул дейт. Ошондо Нил Армстронг өзүнүн ишин жоготуп башка болуп, бул үндү, азанды, силер айтып жаткан азанды мен айда дагы укканмын дейт. Чыныгы дин ислам экендигин мойнуна алып ошол жерде мусулман болду. Нил Армстронг айда азан укту. Албетте Аллах кимге хидаят берүүнү кааласа ошого берет. Башкалар угулган эмес, Нил Армстронг угулган. Бирок азан жер жүзүндө тынбастан айтылып турат. Азыр бул жерде эртең башка мамлекетте бул айтор азан тынбастан жер жүзүндө айтылып турат.